Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misir KG kanalının katılımcıları. 3 iyun 2022 жыл Жалал-Абад обласы Базар-Қорған Жуон айылына келдік. Бұл жерде Нұрбек мырзаның бүгінгі сіздерге көрсетуші 3 аты шығат екен. Ошол аттардан сіздерге маалымат беріп көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Биринчи чыккан атыбыз бул тор ат экен. Ошол тор аттан алгач сиздерге маалымат берип баштайлы. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай? Десолтар жакшыбы? Жаңы аттар келип калыптыр. Ооба, жаңы аттар алып келдим. 3 баш чыгат, бүгүн? Ооба, 3 баш чыгат. Бул биринчиден маалымат берип баштайлычы. Кудай кааласа 3 аттан ата теги тактуу түктүү калып жүргөн мастер аттар. 3 тең эл тааныйт. Биринчи мына Торатты айтсам ака, Торат Жалал-Абадтын аты. Жалал-Абадты Раматыл болуп кетти, Нурлан деген ака. Ошо Нурлан аканын Тораты ушу. Нурлан ака көп чалып жүргөн бул ат. Белгилүү болгондо бул улакта жүргөн да? Ооба, бул атты баары билет ака. Тааныйт. Жалал-Абадта каерде жыйын болсо чалып жүргөн ат десе. Чоң аламан улактарда жүргөн. Аламан улак зор бул. Бир эмес жок. Жашы кандай экен азыр? 4 асы ака. 4 асы. 7 жашар болуп калат, Порода кандай болду? Өзүбүздүн кыргыз жылкыдан ака порода. Ою 1.60 ака. 1.60, 1.60. Порода кандай болуп калат бул? Породасы ошо өзүбүздүн кыргыз жылкы ака. Кыргыз жылкылардан. Башкалардын аркаларын кыргыз. Десолтар ичип жегендери кандай болуп атат? Улакта жүргөн атты урматтуу көрүүчүлөр. Ушул аттардан чыккан болсо Жалал-Абадта белгилүү аттардан деп айтып кетти. Андыктан азыр туруп калды аттар, чаап көрө албайт экенбиз да. Сиздерге ошол басыктарынан гана көрсөтөт экенбиз. Эми жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип жакшылап көрсөңүздөр болот. Дегенде комментарийга жазып койсуң. Ат улагы өтө жакшы ака. Атты билгендер комментарий жазып кеткиле деп айтып кетип жатат. Мындай только чоң улактарда чалып жүргөн ат да. Чоң жыйындарда жүргөн, Улак өтө жакшы. Мында кабактарынан көрөлү. Көздөрүн көргөн адам эле. Кабак жаныбарда жакшы экен. Сүрдүү көрүнүп турат экен мындай. Аттын казыктарынан көргөсөң ака. Аканттары ham башка. Туяктарда улакта тебеленген жерлер бар экен, Мына жерден кичине арам кан чыгып атат экен. Арам кан чыгып атат экен. Мында оор жарат болгон эмес, Арам кан чыгат өзү аттан. Битене дары пар укол албаган аттан арам кан чыгат да. Укол алган аттан арам кан чыкпайт. Ушундай экен урматтуу көрүүчүлөр. Жашы 4 асы я. Эми бул атты чаап көрө албайт экенбиз. Анда баасына келели. Баасын канча деп турасыз? Баасын ака 300 миң сомго койдум. Сомго 300 миң, Сүйлөшүлөр болот. Болот, кудай кааласа ака. Аттын улагына 100% жок ака. Любой келек ат. Жакшы. Эми 1-2 оозун каап көрөлүчү. Жылоолорун көрсөңүздөр болот. Жакшы. Андыктан кимге жаккан болсо чалып байланышып, же болбосо өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Биринчи тор атыбыз болду. Мунун кайман аты жок экен. Кантору. Кантору деген, ушундай. Кантору деген биринчи кайман аты менен тор атыбыз чыкты. Улак тийгенде мөңкүп кетет булчу. Улак өтө жакшы. Демек улакка чаба турган болсо, улакка ат издегендер болсо, алса өп күйбөйт, Айгыры ham, улак ham. Үйүрү дагы бар. Айгыры ham бар, улак ham бар. Мына ушундай. Иш-пиш иштебек атны. Калан гана ошол үйүрдө улакта жүргөн аттардын бири экен. Биринчи атыбыз болду, эми кийинкисин көрсөтөлү. Экинчи атты көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Красавчик кайман аты менен ак жал атыбыз экинчи ат чыгып келе жатат. Эми бул аттыбыздан дагы сиздерге маалыматын берип айтабыз.
Кандай ат болду экен толугун Нурбек мырза өзү тааныштырып айтып берет. Булактан маалымат берип айтайлычы. Акжал красавчик деп калдым. Акжалдын жашы 5 жаш экен, 2 асы. Улам өзүбүздөн чыккан. Акмандан. Базар Коргондун аты турбайбы бул? Осмон Алмазаканын атынын балдарынан. Жылкысынан чыккан. Жылкылар, алардан чыккан жылкылардын баары жүгүрүп жүрөт. Таза кандуу кыргыз жакшы жылкыларынан, Линиясы зор куда калат. Улактары кандай болуп атат бул? Улактары ишеничтүү, гарантия куда калат. Ишеничтүү улактын аттары. Вот просто көктө эле деңиз. Көктөн куркап киргениме бир 20 күндөн өтүп калды. Ошондон бери жыл элек, тура элек. Жылбай эле талаада көккө кичине сүрдүрөйүн деп койдум эле. Былтыр айгырда жүрүп калган үчүн жогору көтөрүп кача берип жүктүздүк. Ошого курка киргизип койдум эле. 20 күндөн бери минип элек да. Ошо минип элек. Мунун бою канча чыгып калат экен? 1.65. Көрүп атасыздар, өзү да суагайынан келген, моюндары узун, сындуу аттардын бири экен. Жаныбар жөн турбайт го дейм, курчаттардын бири экен десек да болот экен. Каны таза да линия. Каны таза, линиясы жакшы деп айтып кетип жатат. Жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Сиздерге кыскача маалыматын берип турабыз. Видеого чыгарам деп. Каш таза, ток боюнда токсам. Кадимки кунан окшо мөңкү дека 20 күн туруп калган элес. Мөңкү туруп калды. Демек, курчтугунда сөз жок экен аттын, Ооба. Курчтугунда айып жок, бирок. Мындай урматтуу көрүүчүлөр, мындай аттарды колдон чыгарбаш керек. Кимге жаккан болсо чалып байланышсаңыздар болот. Жалал-Абадтын аттары негизинен жакшы чыгып жүргөн аттардын бири. Андыктан чалыңыздар. Жакындан бир көрүп коелу. Ак баштарынан, туяк казыктарынан бир көрөлү. Жоштуктарында немелердин айып жок. Жош эле карап мингенге дегенде. Аягында окча айып жок. Така тургандары. Жеген ичкени ден соолугу бар жогу зор ака. Анан туттарында бир мындай ишик деген нерсе вообще жок. Тырнактарын, казыктарын колун көргөн. Жакшы. Оттун теллелери. Ал ушу 20 күндөн бери кечинде 3 кило, эртемен 2 килодан жем берди. 5 килодан жем берип, эмне кичине жалгайлай баштады ака. Жалма кичине алып. Ушундай маалыматтарды бердик. Эми баасына келеличи. Канча дейсиз бунун баасын? Ака bunun bağısı $7.000 koydum aka. $7.000. Ova. Kem bolot? Kemi hem göğümet aka. Biraz jol bolot da. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $7.000 коюлду. Андыктан чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул атты да чаба албайт экенбиз да. Туруп калган ат экен, эми атты кыйнабайлы, кийинки алган кишиге жакшы ат болуп берсин деп айтабыз. Жүгүрүшү бар жогуна жок. Ат өз соогайлыгына калла мүчөлөрү ham айтып турат. Жакшы. Экинчи атыбыз болду. Красавчик кайман аты менен Акжал атыбыз. Эми үчүнчүсүн көрөбүз. Биз менен чогуу туруңуздар. Мына эми үчүнчү атыбызга кезек дагы келип жетти. Эми бул атыбыздан сиздерге маалымат берели. Көрүнүштөрү, сындары жакшы, өң түстүү аттардын бири экен бул дагы. Негизи эле Нурбек дагы аттарды жакшы кармап, жакшы аттарды алып чыгып жүрөт. Ошол аттардын бири. Бул аттан айтып кетеличи эми. Сындуу аттардын бири экен бул дагы. Hadis'te katta gördünüz mü? 3 kutu. Kesinlikle sak, murdunluğa var. Hadis'te. Soluk aytkan mı? 3 kutu ak, keşenesinde bunday tegerek kaşıra, murdunun uçu ak boş gerek. Mına.
Мына айткандай эле мына ушундай экен. Жакшы. Хадистеги ат десек дагы болчудай, э? Бул ошо өзүбүздөн мына Жаз кечүү деген жердин аты. Таза Дакан уругу ака. Иманали деген аканын колунан чыккан ат. Бул атты ham тааныйт элдин баары. Азыркы убакта жашы кандай бул? Жаш 4 асы ака. 4 асы, 7 жашар. Бул аттын историясы мындай болгон ака. Бизге келишинин себеби. Бул атты тааныгандар билет. Бул ат Чоагажын улаагында сатылат чоң пулга. Казакстанга. Анан 2 күндөн кийин аттын оозу мурду мынан кыйшайып калат ака бир жагына. Ат көргөзүп коюң азыр. Атты биз ошо кыйшайган бойдон алганбыз, зарлап койдук. Көрдүңүзбү? Ал эмнеден болгон экен ал? Ал ошол жерде же көз тийген, же Жаз кечүү деген тоо да ака. Ошактан ашык чүксөп келип, ат катуу шамалдап калган же. Же көзү күйүп кеткен. Şu экиле вариант. Аттын мурдулары полный мында кыйшайып кеткен ака. Азыр мына Аллага чек шүгүрлөр болсун, баары жок жок ака. Бунун улагы өтө ишеничтүү ака. Biz ошондой орган бойдон алып жөндүрак пул алганбыз. Жөндүрак пул менен мындай пул эмес. Базарда жакшы 2 та мингичтин пулун алганбыз. Азыр эми ден соолугу жакшы элеби? 100%. Демек чоң аламан улакта жүргөн Чоагажын улагын көпчүлүгүңүздөр көрдүңүздөр, билдиңиздер. Өтө ат көп болгон, жыйын өтө чоң болгон. Мына ошол жерде сатылган аттардын бири экен. Мына эми ушинтип айланып Нурбекке келип калыптыр. Андыктан кимге жаккан болсо мына ошол атты дагы көрсөңүздөр болот. Азыркы убакта ден соолуктары жакшы деп айтып кетип жатат. Эми мындай аттарды колдон чыгарбаш керек. Андыктан кимге жаккан болсо ушул атты көрсөңүздөр болот. Бой канча чейин калат бул ат? Бой 1.62 ака. 1.62. Акам бирок ака Чоагажын улагында 3000 ат болдук дейт. Ооба. Ошол жерде сатылган өтө көп болгон. Казакстанга. Казак бауырлардан тааныса керек бул атты. Анан барака үзүлгөндөн 2 күндөн ат ошентип калып кеткен ат. Бул жакта эле калган, кетти. Кабар келип калды, анан биз ошойдон алып дарыладык. Мына ушундай маалыматтар менен сиздер менен тааныштырып өттүк. Жаллаатка таныш бар. Иманали аканын аты десе эле баары билет экен. Таза Дакан уругу. Иманали деген агабыздын аты экен. Жаз кечүүдөн любой таанышына чалып сурай берсин ака. Бул атты дагы азыр чабып көрө албайт экенбиз, туруп калды деп калдың эми. Аттарым бар эле турат ака. Күндү көрбөсүң. Ысыктын күнүндө мына ушундай аттар туруп калды. Эми баасына келеличи, баасын канча дейбиз? Эми менет кылдык, ошого жараша кичине пайда көрөлү деп. $5000 койдук. Долларга 5000, Өзү дам алганда нормаль пул алганбыз. Сүйлөшүүлөр болот. Болот куда. Айтылыш баасы. Өтө жакшы ака булардын. Бул ака 500 канча миңге сатылган экен. 570 кеби 580 ушундай сатылган экен. Казакстанга. Ана ошентип ооруп калып жаныбар калып калган да. Же шамалдаган же көз тийген ушу. Экили. Ат уже анысы мына проблема жок ат. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, жаккан болсо атты колдон чыгарбай алып калыңыздар. Өтө мыкты аттардан экен десек да болот. Мына курчтугун көрүп турасыздар. Топко киргендери жакшы. Эми чоң улакта сатылган ат болсо, бул аттын айтканын кажети жок болуш керек. Андыктан өзүңүздөр көрөсүздөр. Өзүңүздөр келип минип чабып көрсөңүздөр болот. Сиздерде дагы мына ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Кличкасын айтып коюңуз. Кайман аты бар дедиң, Кличкасын бир акам. Ону хадистеги ат деп неме кылганга акам. Адахам деп ат койдум. Адахам. Мына ушундай Адахам деген. Барак келе турган ат ака. Ошонусуна кызык эле алып дарылап койдук да. Эми сойлуп кетпесин. Мындай жакшы аттарды миниш керек, улакка чабыш керек. Улагы куда каласа миң ака. Жакшы. Рахмат ака сизге да, Алла разы болсун. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. 3 аттан маалымат бердик. Базар Коргон жергесине. Аман туруңуздар.